Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, hurmatlı Kırgızstandықтар. Ушул Баткен облусунун, Баткен районунун, Самаркандек айылынын элинин атынан Кыргызстан элиге кайрылып кетебиз. Урматтуу Кыргыз элим, биз азыр өтө көйгөйлүү маселе болуп атат. Баткен чегара граница чечилбей такталбай жаткан мезгил, кырдаалга байланыштуу Баткен эли Самаркандек айылынын элинин атынан biz Жогорку Кеңешке, өкмөт мүчөлөрүгө кайрылып кетет элек. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, сиздерден суранабыз. Азыр тышкы душман, тышкы саясаттан ички саясат күчөп кетет. Кайрылып кетет элек. Элибиздин атынан биз азыркы күндө биздин талап Баткен элинин талабы Кыргызстандын тынчтыгын орнотуу эң негизгиси. Экинчisi, Кыргызстандын ар бир аймагындагы границалар тактоо убакыт мезгил жетип келди окшойт. Ошого байланыштуу Садыр Нуркожаевичке, Камчай Кыдыршаевичке тоскоолдук кылбай, мүмкүн болушунча ар бир Кыргызстандын жараны жардам берип поддержка этсин. Колдойбузбу? Ошого байланыштуу бардыгыңыздар колдооңуздар, Кыргыз элим ынтымакта биринчи болоп, жети облустун эр-жигит азаматтары колдооңуздар. Колдойбузбу? Урматтуу Кыргыз элим, азыркы мезгилде көрүп турасыздар, мына тажик-кыргыз границасында өтө оор чабар болуп атат. Анан бизде өзүбүздүн ички саясат көп күчөп кетет. Адакам Адымаровго окшогондор эки жака бөлүп элди башын айлантып, ушуга окшогон нерселерди токтотуш керек. Биз суранып кетебиз, Адакам Адымарович, ушуга окшогон нерселерди токтотуп туруңуз, граница такталгыча. Ушундай нерсени токтотуш керек. Бул ички саясатты жүргүзбөң. Не дейсиңер, жигиттер? Туура.